Салам барыңыздарга. Менде распаковка жасагым келип атат. Бул распаковка күндө кечинде баламды кантип уктатсам, эмне кылсам ошондой учурга эң сонун дары десем болот. Балам экөөбүздүн маегибиз. Бул китеп мага аябай жакты. Күндө бир аян, бир хадис, бир окуя да. Негизи менде ушундай койгой болот. Жомок коюп бер дей берет да. Кандай жомок коюп берсем, эмне коюп берсем, анан жомоктор ойлоп табылгандан көрө биздин баалуулуктарды берген, динибиздеги баалуулуктарды берген нерсени издеп сатылгандан аябай жакты да. Анан көптөгөн өлчөмдө алып келдирдим. Ошол көйгөй бар энелерге пайдасы тиет деген. Бул жерде кандай темалар бар? Бисмиллахтын мааниси да. Куран жан дүйнөмдүн азыгы дейт. Ошону сизден үйрөндүм деп бул пайгамбарыбызга кат жазган баланын окуясы. Эң алгачкы адам, жер жүзүндөгү эң коз үй, Кабага ажылуу кул, мына ушул баалуулуктарда кыздар балаңды динге минтиш керек, Мекке ыйык деп эле койбостон, эмне үчүн ыйык? Эң биринчи жер жүзүндө курулган үй. Баалуулуктарды берип, кийин бисмиллахтын маанисин билгенден кийин апа бисмиллах деп тамакта алдына айтыш керек деп билип калышты да. Мен тарбиячы болуп иштеп жүргөндө этикет, поведение, адеп аклагы 11 китеп экен. Негизи балага баалуулуктарды туура берсек, туура жеткире алсак эле мунун тарбиясы, фундамент эң сонун болот экен да. Ичинде айта кетейин, мындай түстүү, балдарга дагы, бизге дагы ыңгайлуу. Эми жаңы окуп калган балаңыз болсо, бул китептерди берсеңиз, ар бири өзү окуп чыга берет деген ойдомун.